Бизди кыргыз эмессиңер деп бөлүп, андан соң арыз жазылгандан кийин милициядагы ишибизди карабай атат. Намаздан чыккан бир байкен трафикте эмне тажиктер көп кеттиңерби деди. Кыргызстанга келип алып, кыйын болуп кеттиңерби деди. Тежиксиңер дейтин бияка келип алып, тежиктер көп калдыңар деген сөздөрдү айтыптыр балама. Олар постоянно эле ушу тежикти дейт. Бияка чейин таңгы саат 5ке чейин биякта болду. Көргүлө деп биз чакырып келдик аларды. Чакырып келсек, тиги балдар кирип, кайра мени сөгүп атып тежиктепчи. Бизди кыргыз эмессиңер деп бөлүп, андан соң арыз жазылгандан кийин милициядагы ишибизди карабай атат деп Facebook тармагына Памирлик кыргыз ата кайрылган. Эске сала кетсек, 25 марттан 26 мартка караган түнү Алтын Казык конушунда Бишкек шаарындагы Памирлик 2002 жылкы бала сабалып, андан соң ата-энеси барып арыз жазса дагы милиция кызматкерлери ишти караса дагы бүгүнкүгө чейин кармалбай келген. Качан гана бүгүн Facebook тармагына бул маалымат чыккандан соң милиция кыймыл аракетке келип, бүгүн гана күнөөлөрдү барып кармап кетишкен. Бул тууралуу азыр биз ушул жерде ооруканада жаткан Памирлик кыргыздын абалы кандай чыл жайын билүү үчүн келдик. Намаздан чыккан бир байкен трафикте бир аз катараак сүйлөп алдым. Катараак айтып алдым тасбих дейчи. Анан имам деле эч нерсе деген жок ага. Кайрадан жакшылап жаттап аласың деди. Анан чыгып баратканбыз. Кетип атабыз жанагы байке. Кайрадан айтып атат да. Жаттап келбейсиңби? Жаттап ал, анан мечитке келиш керек депчи. Анан кийин байке андай экенсиз, балдарыңызды мечитке тартпайсызбы дедим. Ошентип эле айттым. Анан эмне тажиктер көп кеттиңерби деди. Кыргызстанга келип алып, кыйын болуп кеттиңерби деди. Анан мен да жиним келип кетип, байке андай дебеңиз дедим. Мени кармалды эле. Жана балдарыңыз мечитке тартпайсыз дегенден кийин буягымдан кармалганынан кое бериңиз десем кое бербегенден кичине мындай чапкан мындай түртүпчү. Андан эле балдарына чалды да. Балдарына чалып эле наркы көчө менен кетти. Үйгө жеткеле калганда эле балдар чыкты да. Анан балдары чыгып эле фанерик менен бирөөсү келип эле атам чаптыңбы деди да. Байке кечирип койгула. Кечирип койгула деп айттым. Ага желе сабап кетти. Эрки кишиге сенин колуң тийген жок, Ал кишиге түрткөм мен башында түрткөм. Сен кармап алганда ал сени түрттү койбойду. Мен түрткөм а кишине. Кое бериңиз деп. Аксакал, эми бүгүнкү күндө сиздин балаңыздын абалы кандай? Бүгүнкү күндө мен балам абалы мындай стабильный. Ондай оор эмес, нормальный эле. Больницага совсем оор абалда түшкөн. Без сознания өзүн билбей эле түшкөн да. Мында келген. Булар эми 2 киши сабаган да. 2 адам деп айтат балдары. Эми мындай болуп жатса, ал тарапта ошо жаш өткөн кишиге кол кайрган экен, ошон үчүн атасына болушкан балдар сабаган экен деп азыр эле мына интернетте дагы ушундай сөздөр болуп атат да. Мына эми өзүңүздөр эле ойлоп көрүңүздөр да. Ал адам 67-68 жылкы адам мисалы үчүн. Менин балам уже бул 2002 жылкы бала. Ал адамдын сөйлөтүнү, анын формасын карап көрүңүз. Көлөмүнү карагыла, ал кандай адам. Менин балам болсо, ол кичинекей бала, аны көрдүңөр.
ошо кичинекей бала кантип эле катта аксакал адамды сабап жүрсүн. Эгер сабаган болсо, аны урган болсо, ал биринчи заявление бербейби? Эгер ошондой чында урган болсо, мына балаң тарбиясы жок экен деп, мисалы мега алып келбейби? Милицияга биз заявление таштаганбыз. Ошол күнү түнү менен бардым, мен заявлениени таштадым, болду деди. Понедельник күнү карап беребиз сиздерге, эч кыжаалат болбоңуздар деди. Мейлиге дедим дагы. Понедельник болсо ошол күнү карабадылар, себеби дем алыш деп мен алдадым. Мен деле билем законду, мейлиге дедим. Ага деле мейли болуптур дедим дагы, коңуш экенбиз деп келдим. Биринчи күн дагы күттүм. Обедке чейин. Биринчи күн дагы алар жым вообще караган да жок, ал жөнүндө ойлонуп да койгон жок. Анан сиздер андан кийин биз интернетке берип, уже туугандарым Россияда менин карындаштарым бар, ошолор күйөө балдарым интернетке чыгарып, акыры мен өзүм барып дагы бир катар аларга эскертме кылгандан кийин уже мына экинчи күн, вторник күнү уже кыймылдап ататтар. Милициялар качан келди силерге? Милициялар ошо бүгүн барып 28 күнү бүгүн барып уже балдарды алып кетиптир. Мен ошол балам жаткан күндөн баштап ушу больницадамын. Үйгө бара элекмин. Баягы жаңжал болгон тараптар келдиби бирөө? Алардан бири келди, ошо атасы келди. Атасы келби, эмне бала эмне болуп калыптыр, не болуптур деп мага мындай мелинки сүйлөгөн жок, гордый өзүнү көтөрүп кирип, балаң айттыбы, эмне болду дегенде, баламды көрүп турасың деди, эмне болгонун. Мана көрүп турасың, балам жатат дедим, эмне болду. Сен менен сүйлөшөр ниетте келбепсиң, чыгып кетип калгын дедим. Мен сен менен сүйлөшпөйм дедим, чындыгы. Ошол бойдон чыгып кетти. Андан кийин келген жок. Мына дагы эле Алланын улуу күнүндө, Рамазан күнүндө мен дагы эле кечирейин көргөксүн деп, бүгүнкү күнү эртең менен чалдым. Кел. Мейли сүйлөшөлү. Мен дагы эле кечирейин, балам тынчаман сакайып кетсе болду деп, бир эмес эки жолу чалдым, келген жок. Ал мени тооткан да жок, бизнес эткен жок, келбеди. Себеби эмне болушу мүмкүн? Билбейм, себеби ал өзүн көтөрүп атат. Себеби силер тежиксиңер дейт, тежик Кыргызстандан бияка келип алып, силер тежиктер көп калдыңар деген сөздөрдү айтыптыр балама. Алар постоянно эле ушу тежиктер деп жүрөт. Биз Кыргызстанга Памирден келгенбиз, Мургаб районунан, Тажикстанда жашаган эле тажик болуп калбайт да. Биз чыныгы кыргызбыз. Алхамдулилла, мусулманбыз, кыргызбыз. Кыргыз болуп туулганбыз, кыргыз болуп өлөбүз. Туура. Биз накта чын сүйлөп турган кыргыз. Биздин жерде мисалы үчүн Манас атанын атында мектептер бар, Токтогулдун атында мектептер бар. Ошо кыргыз мектепте окуганбыз, кыргыз болуп чоңойгонбуз. Менин 3 уул, 1 кызым бар. Мен ошо инимди сабап койгондо үйдө болчумун да, өзүм үйүм Калсордо болчу. Анан мамам болсо мыйлап чалганда мен чуркагам үйгө. Барсам иште экен билбейт иним. Өзүм билбей калыптыр, скорый чакырдык. Анан скорый чакырып, мен ошону скорый менен алып келдим бияка чейин. Таңгы саат 5ке чейин биякта болду. Эчте экен билбейт иним. Анан уже 5те өзүнө келди. Жалгыз калыптырбы? Жок, барсам апам бар экен, атам бар экен, туугандарым бар экен. Тигилер кетип калыптырбы? Тигилер болсо сабагандар кетип калыптыр. Алар көрсүн дедик. Көргүлө деп биз чакырып келдик аларды. Чакырып келсек, тиги балдар кирип, кайра мени сөгүп атты. Тежик депчи. Сөгүп атты. Мен сени кармасам, анан буту колум чагам тигиби депчи. Анан ага деле көңүл бурган жокмун, болгону иним аман калсын деп. Иним бияка алып келдим. Ошондо бир көрдүм ал балдар. Ошойдон көргөн жокмун да. Бияка алып келдим. Эртең менен таңгы саат 5те өзүгө келди. Анан ошондон баштап эле ушактамын да мен. Үйгө барып келем, болду, ушакта машина алып. Врачтар эмне себептен баягы көп убакытка чейин баягы өзүнүн акыл эсин жоготтур деп жатышат? Эмне себептен билбейм, по-моему баштан катуураак жеген. Иним айтуунда мен ушама тепкен дейт да. Бир Улукбек деген ошо кошуна ошо урган бала, аты Улукбек да, өзү аябай чоң бала. Ошол келип тепти эле дейт да, моямачы. Мояма теккен дейт, ошондо билбейм, чыгылгам дейт да иним. Ошол эле. Бейтап келип жатканда бизге 2-3 эле күн болду. Предварительное сотрясение головного мозга деген диагноз менен жаткан. Азыркы күндө бизде обследование өтүп жатат. Так заключительный диагноз коюла элек. Заключительный клинический диагноз 3 күндүн ичинде коюлат. Кечээ бүгүн обследованияларын өттү. Эртең дагы бир серия бардык заведующийлар менен консилиум болуп, анан так диагноз коюлат ошондо. Азыр абал?
Эми бул больнойдун абалы стабильный, относительно удовлетворительный деп айтылат, канааттандырарлык. Тяжелый эмес, бизде эми тяжелый больной реанимацияда жатат, өзүңүздөр билесиздер. Так стабильный пациент, ошон үчүн палатада жатат. Аң сезими ордунда, кол буту кыймылдап атат. Ошо. 2023-жылы 26 март күнү Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгына АМ арыз менен кайрылган. Анда Б аттуу жигит ушул жылдын 25 мартында болжол менен саат 22:20 чамасында 2002 жылы туулган СН аттуу уулуну сабап койгондугун айткан. Аталган окуя Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Соттук медициналык экспертизалар дайындалып, анын жыйынтыгы боюнча юридикалык баа берилет. Урматтуу көрүүчү, биз сиздерге окуянын биринчи тарабын гана пикирин чагылдырып бере алдык. Эгерде экинчи тараптын дагы кандайдыр бир чындыгы болсо, ал тарапка дагы микрофон сунганга даярбыз.